Assalomu alaykum ukam, yaxshimi? Ishlayapsanmi? Leylектин алыскы Аксу айыл аймагындагы күрүч өстүргөн дыйкандардын бири Бегали Абдуллаев айылдагы жаңы ишке кирген күрүчтү актоочу цехке күздө жыйналган түшүмүн алып келди. Дыйкандын айтымында жаңы ачылган цехтеги күрүчтү актоочу аппарат эски тегирменден кыйла жакшы. Bu ishxona bizga ochilganiga juda o'ng'ayli taraflari. Биз мурда совет мезгилинен калган эски тегирменде күрүч актайт элек. Ал тегирменде күрүч майдаланып жакшы акталбайт болчу. Мындан улам базарда да баасы төмөн болгон. Эми жаңы ак жубазда күрүч таза болуп сапаттуу акталууда. Keyin sifatda chiqarar ekan. Yaxshi tomonlari ko'p, mana Xudoga shukr. Күрүчтү актоочу заманбап аппаратты иштеткен тегирменчинин иши да кыйла жеңилдеген. Айтымында эски тегирмен иштеген учурда чаң чыгып, жүдөтсө, жаңы ак жубазда чаң чыкпайт. Ошондой эле саатына 1 тоннадан ашык күрүчтү актап берет. Эң негизги өзгөчөлүгү акталган күрүчтү таңактоочу жабдыгы да бар. Бул жерден түшүп туруп, мына жерден акарып чыгат күрүчтөр. Саатыга 1 тонна, 200 чыгарып берет. Чаң болбойт, чаң аркага кетет. 1 килодан 5 килограммгача упаковка кылып берет. Кимге мисал керек болсо 1 килограмм, 2, 3 килограмм. Аксу айылындагы күрүчтү актап таңактоочу цех Лейлек райондук өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып 2 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми имараты жергиликтүү айыл өкмөттүн эсебинен салынып, ишкана толугу менен мамлекеттин карамагында турат. Заманбап ак жубаз курулуп отурат. Мунун максатыбыз биринчиден жумуш орун түзүлөт, экинчиден элибиздин мына өндүрүп аткан дыйканчылыгыбызды сапаттуу чыгарып, ушу элге жеткирүү. Негизи күрүчүбүз азыр 320 гектарга күрүч эгилет, 320 гектарга. Бул үлүштөр менен кошулуп, анан айыл өкмөттүн өзүнүн 120 гектар УПС жери бар. Белгилеп өтсөк, Лейлек районунун Аксу айыл аймагында 300 гектардан ашык жерге күрүч өстүрүлөт. Дыйкандар түшүмүн негизинен ички базарларга гана сатат. Жергиликтүү бийлик Аксуунун кенче күрүчүн экспортко чыгаруу максатында сапатын жогорулатууга аракет кылып, ар бир айылга заманбап күрүч актоочу цехтерди ачууну пландоодо. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.